биринчи күнү өкмөткө келген күнү мен сизди тосуп алдым. Ошо биздин координациялык кеңеш болуп. Ошол жерде сиз айттыңыз, эмне жумуш болсо айта бер, каякка кааласаң айта бер. Анан мен өзүм ойлонойн деп өтө деле жумуш тууралуу ойлонгон эмесмин. Деле Сурахматовдой үй куруучумун, курулуш тармагында иштегем, жетекчи болуп. Шаарды көркүнө келдирип кое турганга жөндөмүм жетет. Бирок мен ошолордой болуп, жулкунуп сизге барып, эшигиңизди сагалаган жокмун. Кайра тынчыңызды алган жокмун. Болгону ошол өзүңүз туура чечим кылат деп ишенип күткөнбүз. Мен жумуш сурабайм, бирок такыр эле ошо кадр маселесинде кризис болуп атса, мен деле даярмын. Мына Нариман Төлеевке баарыбыз каршыбыз, айрыкча мен мына Бишкек турганы катары, аны билем. Коррупция иштерин көргөнбүз, эски автобустарына отуруп жүргөнбүз. Эми ошого айтат элек, ошонун ордуна мени коюп койсоңуз деле мен Сурахматовдон жакшы иштеп бермекмин. Анткени мен деле курулуш тармагында иштегем. Мен деле ошондой строительмин Сурахматовдой. Давайте, эгер ошону туура көрсөңүздөр, мына туугандар бөлүшүп койгула. Садыр Нуркожоевич абакта отурганда дагы мен Facebook баракчамда көрүп атасыңар. Биз өзүбүздү сунуштабасак, бизди эч ким чакырбайт экен. Кыргыз эли кетиргенди үйрөндүк, эми келтиргенди да үйрөнөлү. Достор, ошого бөлүшүп коюңуздар. Рахмат баарыңызга.